көйгөйлүү маселелерди чечүү менен дагы коштолду десек жаңылышпайм. Анан сөз түрдө бул эфирдин алкагында дагы кийинки жылга пландар тууралуу, аткарыла турчу иштер тууралуу да сөз кылабыз. Мына ушул кеп ушул башынан болсун. Алгач 2021 жылда жасалган иштердин ушул тизмеги менен баягы кеп баштап бериңиз, андан соң уланталы. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мына азыр эле айтып кеткендей, ушу пробация департаменти өзүнүн ишин ошо 19-жылдан баштап алып келатат. Анан ушул 21-жылда кандай иштер жасалды, кандай жетишкендиктер бар, кайсы нерселерге биз жетишпей калдык, кандай иштерге биз жетишпей калдык тууралуу айтып кетсем, анда эң биринчиден коомчулукка маалым болгондой, бул пробация департаменти бул мамлекеттик аткаруучу орган. Ошо жазаларды аткаруунун бир багытын алып барат. Анан мен мындай радио угуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай кичине статистикага токтолуп кетсем дегем. Ошол пробация департаменти өзүнүн ишин баштаганда биздин көзөмөлүбүздө ошо эң жумуштун башында бир 5000ге жакын кардар турган учетто. Бүгүнкү күндө ошол 4 пробациянын түрүнүн алкагында эгер токтолуп кетсем, анда 12000ге жакын кардар бүгүнкү күндө учетто турат бизде. Ошо 4 пробациянын түрүндө. Ошо жылдын аягы келди деп биз мындай кайсы багыттар боюнча кандай иш жүргүзүлдү, канча кардар менен иш жүргүздүк деген бир мындай өзүбүздүн мониторинг отчетубузга токтолсом, анда ушу бир жылдын ичинде пробация департаменти 16000 кардардын тегерегиндеги кардар менен өзүнүн ишин алып барыптыр бүгүнкү күндө. Анан эми коомчулугубузга маалым болгондой, бүгүнкү күндө ошо 1 декабрдан баштап биздин мамлекетибизде жаңы кодекстер күчүнө кирген. Ошого ылайык бүгүнкү күндө биздин ошо пробация департаментибизге укук бузуулар жөнүндө кодексинин жазаларын аткаруу милдети да кошулду. Бул да биздин үчүн бир мындай маанилүү иш деп белгилеп кетсем болот. Анан мындан тышкары ошол жаңы кодекстерге ылайык буга чейин оор эмес кылмыштардын жазасын биз аткарсак, ушул жаңы редакцияда өзүнчө отдельный бир категория оор кылмыш кылган жарандар дагы биздин учетко келип турганга жол ачылды да, мындайча айтканда. Анан ошол биз пробация департаменти өзүнүн ишин баштагандан баштап биз өзүбүздүн ошол автоматташтырылган санарип системасын түзгөнгө ошол башынан баштаганбыз. Анан бүгүнкү күндө биздин ошол санарип системабыз АИС пробация деп аталат. Ошол системабыз пробациянын 3 багытын санариптештиргенге жол берди. Ошо бүгүнкү күндө ошо департамент, пробация департаменти ушул 4 пробациянын 4 багытын санариптештиргенге жетиштик деп айтып кетсем болот. Ошо 21-жылдын бир жакшы жетишкендигибиздин бири бул ошо санариптештирүү багыты боюнча жакшы бир алдыга жылуу иштер болду. Эми буга чейин айтканбыз, пробация департаменти республика боюнча ошо 54 орган. Ошол 54 органдын баары жанакындай жабык VPN канал менен кошулуп, ошол биздин санарип системабыз АИС пробация. Ушул пробациянын 3 түрүн толук кандуу санариптештирип, анан ушу башкы прокуратуранын РП магистралына кошулду. Бул ушу биз үчүн санариптештирүү багыты боюнча бир мындай жетишкендиктер деп кетсем болот. Албетте эми дагы алдыга койгон маселелер бар. Бул ошол биздин кызматтык кеңселер. Бүгүнкү күндө ошол бул 21-жылы эми биздин бюджетибиздин алына жараша айрым райондордо
кызматтык кеңселерди биз толук кандуу ремонттоп, капиталдык ремонт өткөзүп, мындай заманбапка жараша жакындаган бир кеңселерди кылып бердик. Бирок бул дагы жетише элек. Баары дагы ушул алыскы райондордогу биздин кызматтык кеңселерде ушундай көйгөйлөр бар. Мисалы эми буну биз буюрса ошо 22 жылга пландаштырып атабыз. Негизи мындай, эгерде тагыраак айтып кеткенде, ошо 22 жылы биз биринчи багыт болуп бул албетте өзүбүздүн могу санарип системабызды аяктап бүтүрүү, толугу менен толук кандуу ошол промышленное примененияга өткөрүү. Бул 22 жылда биздин биринчи планыбыз. Экинчи планыбыз болсо, бул ошол биздин кызматтык кеңселерибизди ошол заманбапка жараша ошол пробация кардарлары менен иштегендин талабына ылайык келген ошол кызматтык кеңселерди жасап берүү. Эми албетте бул жерде айтып кетиш керек, бул донорлор жагынан дагы көмөк көрсөтүлүп жатат. Эми буга чейин биз маалымдаганбыз, ошол Европалык союздун, ошо Европейский союз менен ошо юстиция министрлиги тиешелүү келишимге кол коюлган. Ошол келишимдин алкагында бир 6 миллион еврого жакын акча каражаты ошо пробация институтун өнүктүрүүгө жумшалары белгиленип турат да бүгүнкү күндө. Ошонун алкагында биз ойлойбуз, ошол кеңселерди санариптештирүү маселелерди жана башка ошо материалдык техникалык жактан камсыздоо иштерин ошо 22 жылы ишке ашырабыз деп турабыз да. Эми департаменттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу бир жалпы бир суроо бергим келип атат. Мен ушу жаңылбасам 2017 жылы бул пробация жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 2019 жылы январдан баштап ушул бул мыйзам ишке кирип баштаган. Алгач баягы жазаларды аткаруу мамлекеттик комитетинин жазык аткаруу инспекциясында болуп, андан соң юстиция министрлигине өткөрүлүп, анан департамент негизделип, мына ушул 2019 жылдан бери бул пробация институту коомдо кандай баягы бир жыйынтык бере алды деп мындай анализ чыгарсак болот, мониторингтердин, сиздердин аткарып жаткан иштердин. Бул албетте жалпы суроо, бирок ошонсо дагы. Эми бул жерде токтолуп кетиш керек. Ушул пробация институту биздин мамлекетибизде иштеп баштагандан баштап биз ушул биздин мамлекетибиз ушу жаза аткаруу системасынын бир мындай жаңы подходу, жаңы бир философиясы болду деп кетсек болот да. Себеби дегенде буга чейин мамлекет ошо биздин жарандарга эч кандай бир мындай мүмкүнчүлүк берген эмес. Баары ошол бир стандарт менен ошо мыйзам бузулду, ал мыйзам канчалык бузулду, кандай шартта бузулду, анын баарын эске албастан ошо жабык абакта жазасын өтсүн деген чечим менен кеткен. Пробация институту киргенден баштап бул жерде айтып кетиш керек, биздин жарандарыбызга мамлекет мүмкүнчүлүк берип калды. Эгерде ошол биздин жаран албетте кылмыш кылды, бирок кылмыш кылганда ал бир мындай кокустук менен кылып алды, же болбосо албетте бул оор эмес кылмыш кылынды. Ошондой шарттарда мамлекет ал жаранга өзүнүн жазасын ошо жабык абакта эмес, ошо коомчулугубузда эле өтүп, бирок өзүнүн жазасын тартканга мүмкүнчүлүк берди. Бул биринчи жетишкендик деп мен эсептейм. Ошо пробация институту негизи ошо 2 жылдан ашыгыраак тажрыйба болуп атат биздин ишибизде. Тажрыйбадан биз көрүп атабыз, ушул пробация институту биздин коомчулугубузга бул керектүү институт экен. Себеби дегенде мен ошо эмне үчүн өзүмдүн башында интервьюмда ушу статистикага токтоп кеттим. Себеби дегенде ошол кардардын саны ошол 2 жылдын ичинде 100%га өстү. Бул деген эмнени билдирет? Бул ошол коомчулугубуздун талабына ылайык бир мамлекеттик орган өзүнүн ишин баштады дегенди билдирсек болот да. Жакшы. Эми ушул пробация департаментинин алкагында ушул кырдаал борбору же абал борбору дейбизби,
мына ушул иш алып барган, мына ушул кандай натыйжа берип атат, ушул канча адам күнүнө учетко турат, катталат, мына ушул буга чейин да сиз сан эриптештирүүндө айтып калбадыңыздарбы? Ушулар тууралуу. Бул жакшы суроо бердиңиз. Биздин ошо пробация департаментибиз мындай жалпысынан ошо республикада мындай ар бир аймакта, ар бир райондо болгондугуна жараша биз ошо башкы орган пробация департаменти ошону учетко алуу максатында ошол жана системаны, санарип системасын киргизип, анан бир мындай абал ситуационный центр түзгөнбүз. Бул бүгүнкү күндө ситуационный центр толук кандуу ишке кире элек, бирок ошол жана пробациянын 3 түрүнүн алкагында күндө бизге статистикалык маалымат түшүп турат да. Ошондо канча учетко киши турду, канча учеттон алынды, канча киши бир райондон бир районго көчтү, ошондой дагы внутренняя миграция контролю бар бизде, ошону дагы учетко алып турат. Андан тышкары ошол биз сот органдары менен иш алып барабыз, жана сотко чейинки пробациянын алкагында. Ошондо күндө ошол канча соттун чечими, соттун токтому ошо пробация аткарганга келди, канчасы аткарылды, канчасы аткарыла элек деген ошондой статистикалык маалыматтарды ошол бизге абал борбору берип турат. Анан бул жерде өтө мындай маанилүү нерсе, бул ошол аткаруучу жанагындай тартипти көтөрдү десек болот да. Себеби дегенде ошол системабыз ар бир кыймыл аракет кылганда өзүнүн тиешелүү процессуалдык срокторун ошо система өзү коюп, ошо системанын мөөнөт убактысы менен биздин кызматкерлер тиги райондордо өзүнүн ишин алып барат. Ошол бизге чоң бир жетишкендик болду. Жакшы, эми азыр ушул пробациянын түрлөрү боюнча да өзүнчө сөз кылалы. Руслан мырза, айтсаңыз, ушул мониторинг иштери кандай жүрдү? Мына ушул жылдын алкагында анын натыйжасы кандай болуп атат? Мына ушулар тууралуу айтсаңыз. Жалпысынан мониторинг жүргүзгөнүбүздүн пайдасы аябай эле чоң. Себеп дегенде буга чейин биз бардыгын кагаз түрүндө жүргүзүп келгенде көп убакытта ишенимдин артында эле болчу да. Ошол жеке кызматкердин так жана туура аткарылуусу анын абийиринде, мындайча айткандачы. Анан ара турада жетекчилик тараптан же башка көзөмөл органдары тараптан текшерүү убагында гана билинип калчу кетирилген кемчиликтер. Бирок алардын көрсөтүлгөн мөөнөттөрү бар. Ошого жараша көбү тартиптик жазага дагы тартылбай калышчу да. Ал эми могул санариптештирүүнү киргизгенибизден бери биз көп, мындайча айтканда, өзүбүздүн ички процесстерибизди толук кандуу карап калдык. Ошол 4 түрдүү пробациябыздын түрлөрү боюнча бүгүнкү күндө 3 толук кандуу иштеп атат. Пилоттук, мындайча айтканда, режимде, тесттик түрдөчү. Ошонун негизинде деле биз так жана туура көзөмөл жүргүзүп, болуп аткан мүчүлүштүктү өз убагында токтотуп калганга жана туура нукка буруп, андан кийин мыйзам бузуулукка жол бербөө жаатында аябай чоң мындай бизге жакшы өбөлгө түзүлдү да. Жакшы. Эми мен дагы сурай турганым, ушул пробация менен абактан чыккандар кайра мына ушул кылмышка барышы мүмкүнбү? Алар менен иштешүү кандай жүрөт? Мына ушулар тууралуу айтсаңыз. Жакшы суроо бердиңиз. Эми биз биякта ошол эле биздин санарип системабыз аркылуу биз мониторинг жүргүзүп турабыз. Мисалы, ушу 21-жылы, эми мына уже жыл аяктады, биз буну мындай отчет түрүндө айтып кетсек болот. 21-жылы ошол кайта биз ошо биздин кардар болуп, анан өз мөөнөтү, жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин бошоп учеттон алынгандан кийин анан кайра бизге кардары болуп келген бул 61 адам болду. Ошо 21-жылдын ичинде. Эгерде биз буну жана 13 миңге жакын киши, мына так айтканда 12.086 адам мисалы биздин учетто турат, жана ошолор менен иш алып барган кардардын саны. Эгерде аны бөлсөк, анда бул 1%ке жетпеген, бул 0,31
%% эле повторный кайта бизге учетко келген кардардын саны. Дээрлик жокко эсе десе болот. Бул дээрликке жокко эсе деген сөз да. Негизи бул жакшы натыйжа биз үчүн. Себеби дегенде биз бул жагын дайыма мониторить этип турабыз. Ошондуктан ошо 21-жылдын аягы менен санаганда ошо 61 киши кайра бизге учетко туруптур. Тагыраак айтканда 61 общий, анын ичинен 5-өсү азыр издөөдө турат, розыск. Ошондо 56 адам кайра бизге учетко келди да. Эми конкреттүү түрдө кардарлар боюнча алар кандай маселелер менен эң көп кайрылышты? Мына ушул мониторингдин натыйжасында дагы мына ушуларды анализдеп бир жыйынтык чыгарууга мүмкүн. Анан ушул пробациянын кайсы түрлөрү боюнча көбүрөөк ушул кардарлар саны көп? Ушулар тууралуу айтсаңыздар. Эми берде ошо 4 пробациянын 4 түрү бар, биз айтып кеттик. Ошондо эгерде статистикага токтоп кетсек, сотко чейинки пробациянын кардарлары ошо бүгүнкү күндө бул 5139 адамды түздү. Анан аткаруучу пробация болсо бүгүнкү күндө учетто турган саны бул 4000 киши. Бирок эгерде жылдын башынан ошо жана с нарастающим деп биз учет жүргүзөбүз. Бизде учетто туруп, анан кайра учеттон чыгып кеткендер. Бирок пробация органы алар менен өзүнүн ишин алып барды да. Ошондо эгерде ошолорду эске алганда, анда ошо 21-жылы 6680 адам ошо пробациянын көзөмөлүнөн өттү деп айтсак болот да. Анан пенденциардык пробация, билесиңер, бул жабык абактан жана условно досрочно бошогондор бүгүнкү күндө бул 2557 адам болду. Анан постпенденциардык пробация бул 641 адам. Ошондо ошо жылдын аягына азыр биз статистиканы көтөрсөк, ошондо 12086 адам ошо биздин пробация департаментинин көзөмөлүнөн өттү да. Ал эми могул кошумча ирет атар айтып кетсек дагы болот. Могул жерде биздин маалыматыбыз бар. Көбүн эсе кайсыл жагынан кайрылды деп атпайсызбы? Ооба. Бул жакта көбүн эсе мына бизде 6 пунктубуз бар. Атайын ошол тарап боюнча иштеген башкармалыгыбыз бар. Ал жерде мына гуманитардык жардам алгандардын саны 1012 түшүптүр бүгүн. Ал эми өздүк документтерин өзүнүн тактаган документтер боюнча 252 адам экен. Анан кийинки 3-орунда могул жумушка орноштуруу боюнча өздөрү кайрылып, анан биз өзүбүздү тактап билгендердин арасынан 243. Андан тышкары дагы 3 бар, бул жанагы билим алуу, андан 91 адам. Кийин 67 адам бул атайын пособиялар, пенсиялар, компенсацияларын түздөп берүү үчүн 67 адам жардам берилген, жана 16 адам бул реабилитациялык борборлорго жайгаштырылган. Мындан тышкары ушул көмөк көрсөтүү, алар менен тыгыз байланышта иштөө маселесин, ошол эле баягы акысыз түрдө баягы кесиптик лицейлерге же ушундай окуу жайларга аларды тапшырууга мүмкүнчүлүк берүү, ушул жагы дагы буга чейин сөз болуп келген. Ушул тууралуу дагы айтсаңыз. Бул тууралуу бизде ошо иш жүргүзүлүп турат. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргелишикте. Биз буга чейин айтканбыз, ошо пробация департаментинин алында пробация кеңештери түзүлгөн. Ошол пробация кеңешинин аянтчасында ошол сиз азыр айтып кеткен жана мисалы окуу, билим алуу жагынан токтолуп кетсем, ошол биз билим берүү министрлиги менен тиешелүү келишимибиз бар. Алар бизге ошол жылда ошол келишимдин алкагында пробация органына бир квота беришет. Ошол именно среднее профессиональное образование. Ошол жагынан акысыз ошол пробация кардары акысыз билим алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул өзүнүн мындай алгоритми бар. Ошо пробация департаменти тиешелүү түрдө ошол билим берүү министрлигинин окуу жайларына кайрылат. Ошол келишимге таянып, ошол келишимдин алкагында анан ошол билим алам деген кардарлар акысыз ошол лицейлерде окуп, анан өзүнүн тиешелүү дипломдорун алганга мүмкүнчүлүгү бар.
ошондой иш жүргүзүлгөн, анын уже алгоритми такталган. Ошо пробация кардары ошол учетто турган районго келип кайрылып, тиешелүү арыз менен кайрылат. Анан ошол жана келишимге ылайык иш жүргүзүлөт да. Ошол мисалы билим берүү боюнча болсо, ошо билим берүү министрлиги менен. Мисалы берди дагы бир көйгөй бар. Бул мисалы пробация кардары орусча айтканда трудножизненная ситуацияда турган, ошондой статусту алып берүү дагы бир мындай көйгөйдү түзөт экен алар үчүн. Ошондуктан биз ошол эле жана пробация кеңешинин аянтчасында бул маселени дагы көтөрүп чыгып, анан бир тиешелүү алгоритмди түзүп алганбыз. Бул социалдык Министерство социальной защиты менен аяктан дагы ошол тиешелүү бир кызматтык кагаздар менен иш алып барып, анан ошондой статусту биз кардарларыбызга алып беребиз да. Эми айтсаңыз, мына ушул пробация органдары ыктыярчылар менен иш алып баруу жагы быйыл кандай болду? Алардын санын айтсак болобу же алар кандай көмөктөшүп иштештиңиздер, ушулар тууралуу бериңиз. Ыктыярчылар боюнча мыйзамда так жана туура көрсөтүлгөн, анын үстүнө өзүнчө дагы кабыл алынган чечим бар. Алардын жол жоболорун кандай түрдө аларды кабыл алыш керек, алар кимдер менен иштешет, канча адам аларга бекитилет, кардарлар. Бул боюнча азыркы күндө мындай алгылыктуу иш жүрүп жатат. Көбүн эсе тикеден тике аймак аралык башкармалыктарына кайрылышат. Себеп дегенде ошолор жалпысынан кардарларды тейлөө боюнча ар бир район, шаардык бөлүмчөлөр менен иштешет да. Ошолор өздөрүнүн муктаждыктарына жараша жана кайрылгандардын ыктыярчыларынын демилгеси аркылуу келип, тийиштүү түрдө анын иш кагазтары каралат, текшерилет, өздүк иштери. Андан кийин атайын тескөдөн өткөндөн кийин кыска окуу мөөнөтүн өткөндөн кийин аларды белгилүү бир кардарларыбызга андай жол жоболору бар. Жаш балдар менен болсо, мындай жаш өспүрүмдөр менен иштегенге бул көбүн эсе студенттерди, орто жаштагы улгайып калган адамдар болсо, өзүнүн мындай курамына жасаган кылмышына жараша шартына, акыбалына карап иш тутушат да. Ошого карап биз көбүн эсе биринчи азыр эң алдыңкы кадамдарыбыз бул көбүн эсе жаш балдарга, анан аял заттарына көбүрөөк көңүл буруп атабыз да. Эмне себептен ушул бул жакта сөзсүз түрдө көбүн эсе ушул аялдар, жаш балдар, эми балдар сөзсүз түрдө белгилүү, анан аялдарга өзүнчө бөлүп айтсаңыз. Эми аялдар менен жаш балдар булар өзү жанагы расмий тилде айтканда уязвимая категория деп айтылып келген да, эл аралык терминдерде жана конвенциялардачы. Ошол үчүн ушул жерде биз ошолорго аябай чоң көңүл бурайлык деген оюбуз бар да. Жакшы. Эми азыр биз кыска мүнөттөрдөн соң биз жаңылыктар түрмөгүнө өтөбүз. Ушул ага чейин дагы бир нерсени сурагым келип атат. Мына ушул сөзсүз түрдө быйылкы жылдын алкагында көбүрөөк мына ушул санариптештирүүгө багыт жасап, мына ушул ишти жакшыртууга аракет көрүлдү. Департаменттин негизги баягы максаттары, иш максаттарынын бири. 2022 жылда эмнеге басым жасалат көбүрөөк? Сөзсүз түрдө эми аткарыла турчу иштер сөзсүз түрдө өз кезеги менен аткарыла берет, бирок негизги басым дагы эмнени жакшыртасыздар? Негизинен ушул биз могу санариптештирүү ишибизди аяктап чыгышыбыз керек. Толук кандуу ошо 4 пробациянын түрүн толук кандуу санариптештиришибиз керек. Анан мен жана айтып кеткендей, пробация кеңешин бүгүнкү күндө биз ал ишти да баштадык. Ошол пробация кеңешинин аянтчасындагы санариптештирүү ишин бүтүрүшүбүз керек да. Бул деген чоң жумуш, себеби дегенде бул системага башка мамлекеттик органдар дагы, ошо аймактагы башка мамлекеттик органдар дагы ушул системага кириш керек болот да. Ошол бул биринчи багытыбыз, ошо санариптештирүүнү толук кандуу бүтүрүү пробация департаментинин. Анан экинчи багытыбыз болсо, бул мен айтып кетишим керек, ошол пробация кардарлар менен иштегенге ошол жооп бере турган, пробация кардарлар менен иш жүргүзгөнгө жооп бере турган ошо заманбап кеңселерди куруу. Биз ушул жанакыл донорлордун
каражатына ошол багытты биз басым кылалы деп турабыз да. Жакшы. Азыр жаңылыктар түрмөгүн өтөлү. Кадырман угармандар, биз пробация департаментинин 2021 жылдын алкагындагы аткарган иштери жана дал ушул социалдык укуктук мекеменин пландары тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми ачык кеп программасы өз эфирлерин улантат. Ачык кеп, камай айткандардын трибунасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Спутник Кыргызстан радиосу. Жаңылыктар. Ынтымак фракциясы жогорку кеңештин төрагалыгына Талант Мамытовдун талапкерлигин сунуштайт. Бул тууралуу депутат өзү журналисттер менен курган маегинде билдирди. Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча фракциянын атынан төрагалыкка менин талапкерлигимди көрсөтүү төөндөгө токтолушту, бирок бул расмий чечим эмес, деди Мамытов. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары мандат алып, ант берип, расмий түрдө кызматка киришти. Учурда жыйынга эң улуу депутат Шарапаткан Мажитова төрайымдык кылууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына келген Ата журт фракциясынын курамына бир мандаттуу округтан шайланган бир нече депутат кирди. Фракция 33 депутаттан түзүлөт, лидери болуп Бакыт Төрөбаев бекитилгени маалым болду. Белгилей кетсек, партия өзү 15 мандат алган, ал эми бир мандаттуу округтан чыккан 18 депутат фракцияга кошулду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Санкт-Петербург шаарына болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, Жапаров Россияга, КМШга мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин салттуу бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн барган. Анда өлкө лидерлери коронавирустук пандемияга биргелешип каршы күрөшүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап, бул көйгөйдөн чыгуунун натыйжалуу жолдору боюнча эксперттердин пикирин угуп, талкуу өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Саммитке Беларусь президенти Александр Лукашенко, Азербайжандын президенти Илхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев, Россиянын президенти Владимир Путин, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышкан. Иш сапар жыйынтыкталып, Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Бишкек шаарына келгени айтылды. Жер тилкелерине техникалык паспортту жасаганга жардам берем деп акча сурагандарга алданбагыла. Аны мыйзамдуу түрдө жасоо менен атайын мобилдик топ алектенет. Бул тууралуу мэрия жаңы конуштардын тургундарына эскертти. Техникалык паспортту акча алып жасап берем дегендерге ишенбеңиздер. Алар алдамчылар. Документти жасоо менен мобилдик атайын топ иш алып барат. Алар алгач ошол жерге барып изилдеп чыгып, андан соң техникалык паспортту берет. Шаардыктар мамлекеттик каттоо кызматына аталган документти алуу үчүн арыз да калтырса болот деп айтылат маалыматта. Бишкекте өзүн билемдик менен ээлеп алынган жерлерге 28 декабрга карата 362 техникалык паспорт берилген. Бул боюнча баш аягы 1070 арыз кабыл алынса, 8 документтен баш тартылып, 596 техникалык паспорт даярдалган. Эске салсак, мобилдик топ техникалык паспортторду 7 декабрдан тарта бере баштаган. Тех паспорт жерди менчиктештирүүгө укук бербейт. Ал жөн гана кыймылсыз мүлктүн техникалык абалы тууралуу маалыматты камтыган документ. 17 жаштагы өзбекстандык Нодирбек Абдусаторов Варшавада өткөн шахматтын рапид түрү боюнча дүйнөлүк чемпионаттын жеңүүчүсү болду. Бул тууралуу Евроспорт маалымат булагы жазды. Ал биринчи эле оюнда дүйнөнүн эң күчтүү шахматчысы Магнус Карлсенди утуп алганы шейшемби күндөгү башкы сенсация болду. Анын үстүнө норвегиялык спортчу ак менен ойногон. Мелдештин 11 турунда жакында эле дүйнөлүк шахмат ажысы намы үчүн таймашкан атаандаштар Магнус Карлсен менен россиялык Ян Непомнящий кезгелип тең чыгышкан. Чечүүчү тайбрейкте Абдусаторов россиялык спортчуну да 1,5 эсебинде утуп алды. Назарыңыздарда Спутник Кыргызстан радиосу. Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин улантат. Биз пробация департаментинин иши боюнча сөз кылуудабыз. Ал эми студиябызда конокто пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана мониторинг жана эсеп башкармалыгынын башчысы Руслан Романов. Алмазбек мырза, мына ушул 1 декабрда 3 кодекс кабыл алынган. Тактап айтканда ушул кылмыш, эреже бузуу кодекси жана кылмыш процессуалдык ушул кодекстер кабыл алынган. Ал болсо ушул 28 октябрда кол
коюлуп, анан ушул 1-декабрдан баштап иш күчүнө кирген. Бул ушул өзгөртүлгөн, жаңы редакцияланган кодекстердин алкагында ушул пробация ушул жаатында кандай өзгөрүүлөр болду, ушулар тууралуу сөз кылсаңыз. Жалпысынан ошол буга чейинки нормативный база мындай жалпысынан айтканда көп өзгөрүү болгон жок. Бул жерде мындай бир маанилүү нерсе, бул ошол укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин жазаларын аткаруу ошо пробация департаментке тапшырылды. Бунун ичинен коомдук иштер, ошо коомдук иштердин аткаруусунун көзөмөлдөө иши бул ошо бизге пробация департаментине тапшырылган. Ошол экинчиден ошол буга чейин эгерде оор эмес кылмыш кылган жарандар биздин учетко келип турганга укугу бар болсо, бул жаңы редакцияда ошол оор кылмыш кылган жарандар дагы ошо санкциясы 10 жылга чейинки санкциясы бар кылмыштардын жаза аткаруусу ошол бизге да тапшырылып жатат да. Эми бул жерде айтып кетиш керек, бул биз үчүн чоң жоопкерчилик дагы кошулуп атат. Албетте бул дагы бир көп пробация департаменти үчүн мындай иш көйгөйлөрдү жаратат болуш керек деп турабыз. Эми жыл башталды жаңы. Бүгүнкү күндө мына азыр ошол жаңы кодекстер менен укук бузуулар жөнүндө кодекстин алкагында пробация департаментине 20га жакын киши келди. Ошол жазасын аткарганга ошо республика боюнча ошо пробация департаменти ошол жаңы укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин талабы менен ошо жаза аткаруу ишин баштады. Ал эми мына ушул кодексти аткаруу сиздерге ушул жүктөлгөнү айтылды, жоопкерчилик сиздерге берилди деп атпайсызбы? Анан мунун алкагында ушул жоопкерчилик деп калдыңыз, анан укук бузгандыгы үчүн жоопкерчилик сөзсүз болуу принциби дагы мына ушул жакта каралган. Кандай ушул негизде иш алып барасыздар, конкреттүү ушулар тууралуу айтсаңыздар. Эми бул жерде укук бузуулар жөнүндө кодекстен токтоп кетсем, бу жерде биз ошо соттун чечиминин негизинде алып барабыз. Сот тиешелүү чечим чыгарат. Анан мен башында айтып кеткендей, бул коомдук иштерди гана бизге тапшырган. Ошондо ошо соттун чечимине ылайык соттун чечими ошо бизге пробация департаментке аткарууга келет. Аткарууга келгенден баштап биз ошол тиешелүү чараларды жергиликтүү мамлекеттик органдар менен жүргүзөбүз. Буга чейин мен айтып кеткендей, ошол жергиликтүү мамлекеттик органдар алдын ала бизге ошол өзлөрүнүн тизмелерин беришет. Кайсыл объектте ошондой коомдук иштерди жүргүзсө болот деген. Ошол тизмелерге ылайык ошол жазаланган жарандарды биз ошол объекттерге жиберип, ошол аткаруусун ошол мамлекеттик орган менен биргелишикте алып барабыз да, ишин аткарабыз жазасын. Эми жана оор кылмыш кылгандар болсо, бул дагы эле ошо соттун негизинде, соттун чечими негизинде болот. Албетте алар эми бизде өзгөчө категория жаранга коюлат. Статус особой категории будет клиентов. Анан бул ошо азыркы эле аткаруучу пробациянын алкагында эле иштерди алып бара беребиз алар менен. Бир гана берде пробациянын кардарларынын саны көбөйөт деген прогноз бар да. Ошол эле учурда жеке жактары, анан юридикалык жактары дагы бар. Мына ушулардын күнөөсү, актоо мына ушул жаатта кандай болот? Эми бул жагынан көбүнчө бул уже биздин компетенцияга кирбей алат го деп ойлойм. Биз эми аткаруучу органбыз да. Бу жерде эгерде сот органы, сот ушундай чечим кабыл алган болсо, что ушул жаран өзүнүн жазасын, оор кылмыш кылса да өзүнүн жазасын пробациянын көзөмөлүндө өтсүн деген чечим болсо, биз ошол чечимге ылайык аткарабыз да. Ал эми адистердин бул жакта жетишсиздиги, кызматкерлердин дагы ушул саны дагы абдан маанилүү. Сөз түрдө эми жоопкерчилик да жогору болуп жаткандыгын ойлойсузбу. Бул жакта кандай көйгөйлөр бар?
Бул жакта көйгөйлөр бүгүн бар. Себеби дегенде эми биз мамлекеттик орган болгондуктан бизге штат кызматкерлерди ошо мамлекеттик кадр кызматынын талабынын негизинде алабыз. Анан эми ушу акыркы шарттарга байланыштуу ошо мамлекеттик кадр кызматы өзүнүн ишин убактылуу токтотуп, ошол жанакындай конкурстарды өткөрбөө себеби үчүн биз ошо толук кандуу пробация департаментибизди толук кандуу кадр менен камсыздай албай турабыз да. Себеби дегенде ошол жана мамлекеттик кадр кызматы талаптары жол бербей турат. Бул биз үчүн бир көйгөйдү жаратып турат, бирок ойлойбуз ушу жакын арада бул маселелер чечилет. Ошол жумушка алуу алгоритми бир аз өзгөрүлүп атат. Ошондуктан бул биз үчүн ойлойм жакшы бир шарт түзүлөт. Ошондо биз тажрыйбалуу ошол кардарлар менен иштегенге тажрыйбасы бар кызматкерлерди алабыз деп ишенип турабыз да. Ал эми бүгүнкү күндө департаменттин ушул кадр боюнча айтып атканда канча ушул кызматкери бар, анан ушул аймактарда иш алып баруу боюнча ушул жетишпестиктер тууралуу айтсаңыз, кадрлардын. Эми бүгүнкү күндө биздин штаттык саны боюнча 220 штаттык бирдик бар. Ошо республика боюнча. Ошондо эми биздин структурабызга токтолуп кетсем, анда бул башкы аппарат департаменттин, анан 3 аймак аралык башкармалык жана райондук пробация органдары бар. Райондук пробация органдарында ошо эми кардарлардын санына жараша биз дифференцированно андай штатты түзгөнбүз. Ошондо орто эсеп менен алганда 4-5 киши ошо бир райондо ишин алып барат да. Кызматкер 4-5 кызматкер бир райондо өзүнүн ишин алып барат. Эми бирок жана тиешелүү биздин мамлекетибиздин өкмөттүн токтомуна ылайык 23 жылга чейин биздин штаттык бирдигибиз 300гө чейин көтөрүлүш керек. Бул уже чечилген маселе. Ошо 23 жылга чейин ошо ар бир январдын жылдын башында 40 штаттык бирдиктен бизге кошулуп турат. Ошондо 23 жыл биз 300гө чыгабыз республика боюнча. Эгерде толук кандуу ошо 300 кызматкерди биз жумушка алган болсок, анда биз ойлойбуз бул коюлган маселелерди чечкенге пробация департаменти мүмкүнчүлүгү жетет да. Эми бизге буга чейин дагы ушул пробация жаатында суроолор болгондо, ушул жашы жете элек ушул жарандарга карата ушул пробация боюнча дагы сурашты эле. Ушул боюнча департаменттин ичинде кандай каралган? Бу жерде департаментте ошо ювеналдык пробация бар. Эгерде мындай статистикасына токтоп кетсек, бизде деген республикада толук 108, так айтканда 109 ошо жаш жете элек өспүрүм кардарлар бар республика боюнча. Анын ичинен эркек балдары 101, кыздары 8 экен. Ошо бүгүнкү күндө алар менен ошо ювеналдык пробация багыты боюнча иштеген кызматкерлер тиешелүү ошол жашы жете элек өспүрүм катары өзүнүн иши бар, системалык иши бар. Бул жерде биз эл аралык уюмдардын дагы тажрыйбасын, жардамын тыгыз пайдаланабыз. Алар да бизге көмөк көрсөтүп турат ал жагынан. Анан алар ошо өзгөчө бир учетто турушат бизде. Эми өлкөдөгү абалды дагы бир баягы көрүү максатында салыштыруу иретинде ошол эле коңшу өлкөлөрдө, маселен ошол эле КМШ өлкөлөрүн ала турган болсок, же чек аралаш ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды ала турган болсок, пробация институтунун абалы кандай ал жакта биздики менен салыштырып алганда? Эми эгерде коңшу мамлекеттерге токтоп кетсек, эми бул эл аралык уюмдардын баамдоосу, бул биздин баамдоо эмес, ошол эл аралык уюмдардын, мисалы ошол эле UNODC, УНПО, Европейский Союздун оценкасы менен пробация институту ошол Орто Азияда, ошо Кыргызстанда жакшы өнүгүп келатат деген баам оценкасы бар алардын. Себеби дегенде биз ошол
мындай негизги ошо пробация институтунун негизги мындай талаптарын так аткарып, так өнүктүрүп сактап, анан өнүктүрүп келатабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына биздин кызматкерлер ошол эле Өзбекстанга, мисалы, ошол эле биздин пробациянын моделин ошол эле биздин коңшу Тажикстанга, ошол эл аралык уюмдар үлгү катары көрсөтүп, мындай биздин тажрыйбаны алар изилдеп чыгышып, анан өзлөрүнүн пробация органдарына пайдаланганга чара көрүп атышат да. Биз ойлойбуз, бул биз үчүн дагы бир жакшы көрсөткүч деп. Ал эми ушул департамент өнөктөш катары кайсы эл аралык уюмдар менен иштешет, анан кандай баягы ал жактан көмөк болот, мына ушулар тууралуу айтсаңыз. Биз ошо пробация департамент түзүлгөндөн баштап ошол УНПО офиси менен аябай тыгыз иштейбиз. Бириккен Улуттар уюму. Бириккен Улуттар уюмунун. Андан тышкары ошол Европейский Союздун, Европалык бирикмен союздун өкүлчүлүгү бар Кыргызстанда, ошолор менен тыгыз иштейбиз. Алар ошол бизге методикалык жагынан, материалдык, техникалык жактан дагы мындай көмөк көрсөтүп, ошол пробация институтун өнүктүргөнгө көп мындай салымдары бар да. Маселен, дүйнөдөгү пробацияны ала турган болсок, кайсыл институт, кайсы өлкөнүн институту дейли, ушул үлгү көрсөтө ала тургандай жолдо бара жатышат. Маселен, ошол эле биз креативдүү экономиканы алсак, Улуу Британия дүйнөгө үлгү болуп, чоң бир мисал катары болуп атса, бул пробация институту жаатында кандай ушул дүйнөлүк практиканы айтсаңыз? Албетте биз ошол дүйнөлүк практиканы да изилдеп көргөнбүз, караганбыз. Анан мындай биз көбүнчө тарыхына көңүл бурдук. Ошо мындай тарыхы чоң бир мамлекеттерди алдык үлгү катары. Бул Европада бул Британия өлкөсү, анан мисалы АКШнын мындай тарыхы абдан чоң экен ошо пробация институтунун өнүктүрүүсүндө. Эгерде СНГны алып кетсек, анда бул жерде бүгүнкү күндө мисалы Грузиянын тажрыйбасы биз үчүн мындай кызыктырды. Себеби дегенде аларда аябай прогрессивдүү тез ошол пробация институтуна киргизишип, алардын ошол кылып аткан иштери ошол пробация багыттары боюнча биз үчүн дагы мындай кызык болду да. Анан негизинен эми бул пробация институтунун түпкү максаты бул ошол коомчулугубузду тазалоо деген маселе да. Бул жерде деген ошо жабык кабактагы населениянын санын азайтуу. Анан келечекте бул жаза аткаруу системасы ошол именно пробация багыты боюнча мындай ошо пробация багыты мындай өзүнүн көп аймагын алып кетиш керек да негизи. Биз ошондуктан биз мисалы Европада дагы бир Голландиянын да тажрыйбасы биз үчүн кызык болду. Аякта бүгүнкү күндө ошо жабык кабактагы жазаланган жарандардын саны аз болуп калды. Пробацияны көзөмөлүнө тургандардын саны уже жабык кабактагынан да көп болуп калыптыр да. Бул ошол пробация институтунун өнүгүшүнүн көрсөткүчү деп эсептейбиз. Жакшы. Эми биз 2021-жылды жыйынтыктап жатабыз. Эми мына ушул бизге бөлгөн убакыт дагы чектелүү. Анан сиздерге баягы жыйынтыктоочу сөз берели. Келиңиз. Эми биз мамлекеттик ыйгарым укуктуу аткаруу бийлигинин бутагынын бир кызматы болгондон кийин алдыга койгон мыйзам чегинде каралган тапшырмаларды өз убагында так жана туура мыйзам чегинде аткарууга даалат кылышыбыз керек да. Анан ошондой жетишкендиктерибиз болот. Бул ушунун негизинде бизге баа берилет. Себеп дегенде кандайдыр бир алдыга коюлган тапшырмаларды аткара албай калсак, бул бизге аябай өкүнүчтүү окуя болуш керек да. Анан экинчиден, жыл сайын биз алдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Ошол эле бул санариптештирүү. Мына жылдын аягына коюлганда жанагы өздүк иш кагаздарыбыз бар да. Ошолорду санариптештирүү, электрондук документтерди жүргүзүү, жаатын толук кандуу ишке киргизүү. Анан жогоруда жетекчибиз айтып кеткендей, автоматташтырылган маалымат тутумубузду аягына чыгаруу. Андан кийин дагы алдыга койгон максаттарыбыз бар, ойлорубуз.
эми ал азыраларды ачык Алдын айкындап ала, неме алдын айганда болбойт. Аны өз убагында буюрса келеңки жылы иштешип жатканда өзүңүз байкап көрүп турасыз. Биз алардан ойлойбуз ишке ашырабыз деп. Мен да кошумча иретти айтып кетейин. Эми ошо жылдын аягында ушу силердин радиоңорго дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келип атат. Себеби дегенде силер ошо пробация департаменти түзүлгөндөн баштап ошо биз сиздер менен тыкыз иштешип келатабыз. Ошо биздин коомчулугубузга ушу силердин радио редакцияңар аркылуу коомчулукка ошо пробация деген эмне, анан кандай маселелер бар, кандай максаттарды көздөйт деген маселелерди силер бизге чечип бердиңер. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн ыраазычылык сөзүмдү айтып кетким келет силерге. Анан Кудай буюрса ошо 22-жыл ойлойм ошол пробация департаментинин ушу маалымат жагынан силер бизди дагы эле ошентип колдоп сопровождать этип турасыңар деген ишеничим бар. Чоң рахмат силерге. Жакшы. Эми сиздерге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Эми сөз түрдө департаменттин жеке сиздердин ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Кадырман угармандар, биз Ачык кеп программасында ушул Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана департаменттин мониторинг жана эсеп башкармалыгынын башчысы Руслан Романов менен мына ушул департаменттин иши боюнча сүйлөштүк. Ал эми Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин улантат.